Саламатсыңарбы? Кымбаттуу күнүңөр менен, кымбаттуу достор. Бүгүнкү сабактын темасы электрондук таблицалардагы функциялар жана диаграммалар. Бүгүнкү сабакта электрондук таблицада функцияларды колдонгонду үйрөнөсүңөр жана диаграмманы киргизүүнү үйрөнөсүңөр. Электрондук таблицаларда төмөнкү категориялардагы функцияларды кеңири жыйынысы жеткиликтүү. Маалыматтар базасы менен иштөөчү, дата жана убакыттар иштетүүчү, финансылык, маалыматтык, логикалык, математикалык, массивдер менен иштөөчү, статистикалык, текстик жана кошумча. Мисалы, математикалык категориясынан сум деген функцияны тандап, бөлүнүп алынган диапазондогу маанилердин суммасын эсептесеңер болот. Статистикалык категориясынан CRS-Nach функциясын тандап, белгиленген диапазондогу маанилердин орточо маанисин чыгарсаңар болот. Диаграммалар. Электрондук таблицаларда жайгашкан сандык маалыматтарды көрсөтмөлүү кылуу үчүн диаграммаларды жана графиктерди колдонушат. Колдонуучунун белгилүү маселелерин чечүү үчүн ар түрдүү типтеги диаграммалар сунушталат. Мисалы үчүн айланма, гистограмма, сызыктуу, чекиттик жана башка. Экранда көрсөтүп турган түрлөр. Диаграмманын негизги элементтери. Диаграмманын негизги элементтерин диаграмма аймагын түзүү аймагы, X горизонталдык огу, категориялык огу, Y вертикалдык огу маанилерин алат. Берилиштер катары. Легенда, диаграмманын аты, октордун аты, берилиштердин жазылышы, берилиштер чекити. Экранда көрсөтүп турган 7 классынын жетишүүсү. 1-2, 3 жана 4 электерде көрсөтүлгөн. Сары булар 2017-2018 болсо, кызыл менен дал ошондой эле кылып көрсөтүлгөн 2018-2019 жылында. Бул жерде бардыгы кең көрсөтүлгөн. Эң жакшы окугандардын санын көрсөтүп, бул кайсы шерикте болуп калат? 3-шерикте. Диаграмманы түзүү мисалы. Үлгү боюнча үй-бүлө мүчөлөрүнүн дем алыш күндөрүндөгү чыгымдарынын таблицасын түзөлү. Экрандагыдай кылып. Биринчи кадам. Диаграмма түзүү үчүн берилиштер турган диапазонду бөлүп алышыбыз керек. Экинчи кадам. Ставить менюсунан диаграмма командасын тандайбыз. Ачылган мастер диаграмма терезесинде диаграмманы жайгаштыруу ордун, анын тибин, гистограмма жана анын атын көрсөтөбүз. 4-кадам. Берилиштер катарынын атын көрсөтүү, тор сызыктарын көрсөтүүнү тандоо, легендалардын жайгашкан ордун көрсөтүү. Төмөнгөдөй диаграмманы алабыз. Диаграмманын параметрлерин өзгөртүү үчүн тиешелүү объектке шымдын оң баскычын басып, контексттик менюдан керектүү команданы тандап алабыз. Эгерде берилиштерди өзгөртсөңөр, анда диаграмма автоматтык түрдө өзгөртүлүп түзүлөт. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келесі сабакта амандашканча сак саламатта калгыла.